Кестеші чоң рахмат, мына ушундай аруу таңда кайрадан таңды чогуу тосугаттан келип калдык. Барыңыздарды көгүлтөр экранга чогуу олтурууга чакыралы. Анткени бүгүн дагы кызыктуу маектерге бөлүнгөн сонун бир эфир болмокчу. Жалгыз тег 3 кыл комузу менен бүгүн бизге комуз чертип кол ойноткон сонун бир коногубуз келип отурат. Анда бизге тааныштыралы. Ооба, чын айтканда өзүбүздүн бала чактагы экрандагы бир дагы мыкты инсан десек болот. Биздин кесиптеш десек болот, ырчы, режиссер, актер, дегиле айтчы таланттуу мыкты инсан десек болот. Макс мырза бүгүн студиябызда конокто. Саламатсызбы, кутмантаңыз менен? Кутмантаңыз, келип алдыңыз? саламатчылык. Көргөнүңүзгө баштабыз. Биз да аябай кубанычтабыз. Чоң рахмат, чакыруубузга кайдыгер болбой, бүгүн эфирибизге келип, мына ушинтип биздин студиябызды дагы көркөөлөп, элибиздин дагы уйкудан ойготкон сонун бир маек курууга аттанып турган чагыңыз үчүн дагы ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе кененирээк сиз жөнүндө эки ооз сөз уксак. Ошол мен өзүм жөнүндө айта кетсем, аты жөнүм Өмүрбек уулу Максатбек. 33 жаштамын. Азыркы учурда ошол Улуттук телерадио берүү корпорациясында Котормо студиясында режиссер болуп эмгектенип жатам. Жана ошондой эле Сокулук районуна караштуу Күн туу айыл өкмөтүнүн маданият үйүндө дагы эмгектенем. Үй бүлөлүмүн 3-чү перзентимди күтүп атам. Ошондой жаңылыктар. Баракелде. Кесте чынында байкебизди бала кезде экран артында кинолорунда көрүп абдан мындай суктанчубуз да. Чын айтканда ошол учурда дагы бир мыкты кыргыз тасмаларындагы жакшы бир тасмалар тарткан мыкты инсан катары билесек болот. Азыр айтып атпайбы 33 жашка чыгып калдым депчи, бирок кичинекей бала чагымда кинодо көрсөм экранды дагы эле ошо ойдон го байке. Бул сакталыш сыры эмнеде десек болот? Мурут менен эле сакал кичине. Баракелде. Тамашалап айтып коет эмеспи, сизди муздаткычта сактап жүрөбү? Аябыңыз. Кайсы кабинетте сакталат эле. Баракелде эле. Ошол негизи могу сакал мурутту дагы баягы орозо бүткөнчө албай турайын. Анан негизи өзүм баягы биринчи кесибим актерлук, анан режиссерлор ушундай кулак кагыш кылышкан. Актерлор сакал муруттарыңарды албагыла, өстүргүлө депчи. Анан мен дагы ошол театрдан алыстап кетсем дагы, бирок жан дүйнөмдө жүрөгүм менен баары бир ошол искусство, театр, кино деп эле баягы жашап жүрөм да. Анан кийин ошого дагы өзүмө даярдык катары сакал мурутты өстүрүп ушундай образда көрөйүн деп. Ошол себептен да бир 10 жаш баягы кошулуп калышы мүмкүн. Так жапжаш эле баламын деп. Дегеле айтып атпайсызбы ошол маданият үйүндө жана ошондой эле улуттук телеканалда иштеп атам деп, ошол жактарга кантип жетип атасыз дегеле, убакытты кандай сарптап атасыз? Ошо буга чейин 2022-жылы ошо театрды таштагандан кийин ошол Сокулук районуна барып маданият үйдө жетекчи болуп эмгек жолум башталды. Андан тышкары дагы мектептерде сабак бердим. Элдер айылдан шаарга келип жумушка келсе, мен шаардан айылга барып иштеп аттым да. Азыр деле ошондой учур болуп атат, бирок өткөндө барып ошол КТРКга, УТРКга жаңы эле кирдим да, ошо жаңы жылдын башы менен. Анан тиги Сокулуктагы Күн туу айыл өкмөтүнүн Маловодный айыл маданият үйүнүн жетекчиси болуп эмгектенип атам, бирок 0,5 ставка деп коет го, ошондойго өткөрүп койдум да. Анткени бардык жакта тең мамлекеттик кызматта толук кандуу иштей албайт экенсиң да, баягы убактың жетишпейт. Анан андыктан тигил жакта дагы кый албай, баягы ал жактагы буюрса 2 жылдан бери чуркап жүрүп авариялык абалда жаткан маданият үйүн проектке өткөргөнбүз. Steam грантка быйыл буюрса ремонт болот деп атат, оңдоп түзөө иштери болот. Ошол иштерим, эмгектерим аяктаганча анан ошол жакта эмгегимди көрүнбөй калбасын деп дагы баягы иштеп туруп атам.
жетишип атам. Мына буюрса эми Ноорузду өткөрөбүз. Буюрса Күн туу менен Кызыл туу айыл өкмөтү биригип бир Күн туу айыл өкмөтү болгонбуз. Ошол 11 айыл экен. Ошо биринчи жолу быйыл Ноорус майрамын белгилегенге камылга көрүп баштадык. Ошол буюрса ошондой иш-чараларды өткөрүп коюп кайра негизи УТРК билесиздер 5 күндүк жумушта. Эртең менен 9-дан 6-га чейин жумушка киресиң да чыга албай бир баягы студиянын ичинде буга чейин мен бир жерге токтобой тиякта биякта иштеп баягы актер катары үн коштоп эле кетип калчумун да Котормо студиясына. Азыр өзүм режиссер болуп монтаж үйрөнүп жигитке жетимиш өнөр аздык кылат дегенде аны дагы өздөштүрүп атам. Анан ошол сокулукка барып келген учурларыма атайын баягы ишемби жекшемби күндөрү дагы УТРКга келип иштеп коюп, анан кийин суранып алып ошондой иштерди улантып атабыз да. Демек, кызуу эмгектенип жаткан учурум деңизчи. Биз сизден алдыда чоң жаңы эмгектерди күтсөк болчудай. Сокулук районунда дагы, мына ошол жактагы маданият үйүндө дагы элди кайрадан кызыктырган, бардыгынын сагынычын таркаткан, сахнага болгон сагынычын таркаткан сонун бир иш-чараларды сиздерден күтүп калабыз. Кудай буюрса, аманчылык болсо, ошол мен маданият үйгө барып эмгектенгенден баштап, 2 жылдан баштап бүгүн келатып ойлонсом, баягы эмне жетишкендик, эмне чыгармачылыкта кандай жетишкендикке жетиштим деп өзүмө сара эсеп салып ой толгоп келатсам, ошо 2 жакшы чыгарма жараткан экенмин. Бирөөсү ошо Сокулук менин мекеним деген чыгарма ошол жамак катары ушул комуздун коштоосунда жаралган ошол маданият үйдөн. Анан былтыркы Сары мердендерди аткарып, быйыл болсо Ак калпак сыры деген ыр жаралды ошол маданият үйдүн эмгектенип жүрүп. Ошондой жетишкендиктерге жетиштим. Анан жана мектептерде дагы сабак бердим дедим го. Мен ошол театрдын жана кинонун актёрумун, анан орусча айтканда педагог деген дипломум бар да. Анан ошол 9 жыл эмгек жолум болду театрда иштегенден кийин. Анан балдарга сабак берейин деп мектептерге барып, көркөм кружокторду уюштурдум, иримдерди ачып. Манас айтууда, манасчылык өнөрүгө дагы басым жасап, балдар менен хор манас айтууга катыштык. Быйылкы окуучуларым ошол республикалык манасчылар конкурсунда 4-3 местага чейин келишти, 2 местага чейин келишти. Кыздарым 2 места болду, 4 кызым. Былтыр болсо ошол 64 гимназияда 200 баланы манас айттырып ушундай даярдаганбыз. Анан кийин бизге жетпей эле, Бишкекке жетпей баягы ошол конкурс токтоп калды да, аягына чыкпай калды. Анан бирок мен баягы ичимде ошондой балдарга кичине болсо дагы таалимимди, билгенимди үйрөтө алдым деп ойлойм да. Ошол баягы жаңы баягы театр окуу жайын аяктап, 1-2 кинолорго түшүп, жаңы ырдап, ошентип баштаганда ушундай бир интервью берген эсимде. Баралыма жетсем маданият министри болом деп. Анан бирок ошол 9 жыл театрда эмгектенсем дагы бир дагы жолу баягы даже мындай бир алкыш баракчасын же ушундайларды даже беришпептир да. Анан мен дагы ошо 30га чыгып атканымда ойлонуп, 30-unda топ жарбаган 40-ында кылыч чаппайт болбойун. Бул жерде жүрө берсем өмүрүм өтүп кетчү дедим. Башка жактан дагы аракет кылып, баягы педагог деген өзүмдүн энем дагы раматылык мугалим болчу, ошо мугалимдик жагын дагы өздөштүрөйүн деп ошондой иштерди алып барып
келдим, бирок жүрөгүмдө кайрадан театр деп согуп эле баягы күндө жатсам толгонуп барып жан дүйнө тартып атат. жан дүйнө ошол жака тартып атат. Мен буюрса аман болсок ойлойм да, ошо алдыда дагы бир театрларга барып эмгек жолумду улантам деген жакшы оюм бар. Сонун сөз бар, ошол сөз эсиме түшүп кетти. Мен дагы сизге айткым келет. Сонун бир нерсени кыялданып жүрүптүрсүз. Мүмкүн мен маданият министри болом деп калдыңыз, э? Негизи эле айтып коет эмеспи, эгерде кайсы бир нерсени кыялданып жаткан болсоңуз, ага тырышып аракет жасай бериңиз дейт. Анткени кол жетпей турган нерсени жараткан сизге кыял катары бербейт дейт. Андыктан мына ушундай аруу таңда сонун бир нерсени тилек кылып жүргөнүңүздү айттыңыз. Алдыда бул ийгиликтериңиздин дагы коштолуп, дагы да көп ийгиликтер менен алдыда сизди мүмкүн мына ушул министрликте көрүп калабыз. Жаңы чыккан чыгармаларыңыздан балким бир шиңгил сурансак болот, э? Ак калпак сыры деп калдыңыз. Аткарып берүүгө мүмкүнчүлүк барбы? Бизден дебют болсун деле, Кудай буйрса. Аны мындай студияга туруп ырдаш керек да, баягы шөкөттөөсү мененчи. Анын мындай жан дүйүн менен ырдап берейин. Жана маданият министрлиги жөнүндө баягы оюмду аягына чыга албай калдым да, ошол толуктап коеюнчу. Келиңиз. Анан кийин чармасына. Негизи буга чейинки маданият министрликтери, азыркы маданият министри боюнча баягы мен мындай өзүмдү талапкер катары койгон дагы жерим жок. Просто баягы кыялым ошондой болчу. Анан 9 жыл мен театрда жүрсөм, канча эмгектерди кылсам деле баягы бир дагы баягы мен квалификация дегендин кыргызчасын баралга жетүү деп ойлойм да, ошону айтайын деп аткам да. Анан акырындан жетип келатабыз да, баягы ошол баралыбызга келип атабыз. Анан бөрк ал десе баш ал болгондой сыяктуу бир учурлар болду го деп дагы ойлоп коем да. Анткени мен баягы тамсил деген долбоор ачтым, мындай баягы мактанаарлык дагы, баягы сыймыктануу менен дагы айта алам да бул нерсеничи. Курманбек мюзикл деп дагы тарттым. 2 альбомдой ырларды жаздырдым. Кыргыз тилинин өнүгүшүнө кичине болсо дагы салым коштум десем да болот. Ушундай эмгектерим баары тең баягы каралбай калганда кичине эме болот экенсиң да. Мен жөн эле жүрдүм, эмне болдум, же театрга мен көзсүз мончок болдумбу деп дагы ойлоп кетесиң. Анан бирок канчалык басым кысым болсо да эле өзүң жүрөгүңдө маданият деп турса, жол табылат экен да. Өзүң жүрөгүңөн мен бассам турсам дагы ушул маданият деп толгоном, ойлоном да. Өмүрүмдү ушул жака арнайм дейм да. Ошол кыскасы ошондой да. Анан жана Ак калпак сыры жөнүндө сөзүн болсо Жазымбек Капсаламов деген агайым жазган. Обону ошо маданият үйүндө эмгек кылып жүрүп ошол жактан жаралды былтыр. Ошол шөкөттөөсүн аранжировкасын Майрамбек деген жакшы аранжировщик, мыкты музыкант досубуз жасады. Комуз мен баягы самоучкамын да, мындай жакында эле кармай баштадым, 1-2 жыл болду. Анан атайын комузчу, профессионал комузчулар ойношту. Кылымдар деген музыкант, комузчу жигит ойноп берди, сонун кемелине келтирип жакшы бир негизи ойлогом. Баягы республикалык деңгээлде бул Ак калпак күнү белгиленсе, ошол жакта аткарам деп, бирок тилекке каршы андай деле баягы иш-чаралар болбой калды. Анан анча-мынча радиолордон ошол күнү кетип, анан
ушундай болгон чыгарма болду да. Анын буюрса ошондон бир кыскача бир үзүндүсүн аткарып берейин. Ак калпак сыры башкача, болобу аны айтпаса, таанытып турат кыргызды, таңгалтып жүзүн таптаза, кайрылышы рызкы, толуп турат теңирден, ачык жагы марттыгы, урмат сыйы элинден, карындүсү баскан жол, тарыхын ичке каткан мол, ничке кара тилкеси, өткөн азап жеңиш зор, кышында кийсең жылуусуң, жайында салкын сулуусуң, 18 миң аламда, улутуң менен улуусуң, кыргызым баштан албаган, кылымдар кейип талбаган, урпактан келген калпагым, урматыңа мактанам, маңдайында саласы, ал жери бейиш аймагы, көл булуттар дарыя, жаткандай агып саймасы, ак калпактан ак мөңгү, түспөл берет жаркырап, ача-чыгын тымак, Манастан элес калтырат, тордолушу четинде, намысы салты элинде, кырдуу бурчу ай көлдүк, кайраттуулук белинде. Баракелде болчолор болсун, сон чармалып сыймак. Баарыбыздын мекенге болгон сүйүүбүздү ойготкон, кыргыз экендигибизге дагы бир жолу сыймыктаткан сонун бир чыгарма экен. Коштоо музыканы. Баракелде. Эми комустун коштоосунда дагы келиңиз. Бир колдон келишинче бир ырлардан аткарып берейин. Кайсы чыгарма аткарабыз? Негизи кыргыздын классика чыгармалары эң биринчи ушу колго кармаганда эле өзүнөн өзү ошолор келе баштады да, анан ошол чыгармалардан бирөөнү аткарып берейин. Сарой деген чыгарманы ырдагынга аракет кылып көрөйүн. Келиңиз. Саройдун гана салкын айтоосунан, сагызган гана учат эйзосунан, санамаганаң алып издесем, кантейин таба албай койдум айтоосунан, күгүчкөн ганаң учат эйзосунан, көңүлгө ганаң алып издесем, кантейин көрө албай койдум Кечинде жакшы эле күбөлөп даярданып аткам, анан кечинде баягы эч кимди ойготуп албайын деп анан
ичине баягы ылдыйраак үйлөнгөн моюнча келе бериптир да комузумчу. Жаңы эле шашып баягы эртең менен да үйүн ачылганга да жетишпей колдон келишинче бирок баягы комуз кыргыз болгондон кийин менин баягы ырымда дагы жана айтылып кеткендей ошо ак калпак сыры деген ырымда саптар бар. Эне тил болуп комузум, кол узарткан ак таңым деп. Баягы уйкусуз түндөрдө ушул комузум мага жан шерик болуп, медер болуп, күндөн күнгө баягы комузумду жакшы көрө баштадым да, мындайча айтканда. Ошол менен жакшы ырларды сала баштадым комузгачы. Анан буюрса мен баягы ушул жашыма чейин талантымдын могу комуз 4 жеринен кармалат да, мындайчы. Азыр могу жеринен ойноп бердим да башынан. Анан баягы айсбергдин учу гана көрүнөт дегендей азырынча ушул жагына келип турган учуру. Анан буюрса дагы алдыда бул жактарынан да терип чертип жакшы чыгармаларды ойноп берем деген. Ооба, бар алдында дейли, комуздагы жигитке жетимишүүнү ыраазылык кылат демекчи, жаңыдан үйрөнүп баштаптырсыз. Бул жакта дагы алкыш баракелде дейбиз. Бардыгыбызга бирден бир үлгү болдуңуз окшойт, кесибиз башка болсо дагы кыргыз экендигибизди унуттурбаган, дайыма эстеткен жана да биздин келечек муундарга бере турган сонун бир өнөрүбүздү ар бирибиз алып жүрсөк боло тургандыгын далилдеп отурган биздин коногубуз мына ушундай сонун бир маек куруп берди. Өзүнүн өнөрү менен дагы сонун бир чыгармалар менен бүгүн таңкы эфирибизди дагы көрккө чыгарып, өзүнүн чыгармачылыгы менен да бөлүшө кетти. Актёрдук деп калдык, мына ушул актёрдук тууралуу дагы кыскача эпизоддордон сурасак, сиз үн коштоодо кандай кызыктуу окуялар болот жана кандай кыйынчылыктар болот? Жакшы үн коштоодо ошол жана айта кеткендей мурун баягы актер катары эле окуп коюп эле кете берсем, азыр баягы түпкүрдөн ошол нерсени сезип жон терим мененчи ошентип аткан учурум мен үчүн баягы эң чоң баягы даңазалуу доордон кийинки эле мен үчүн баягы эң чоң проект долбоор деп атсам дагы болот да. 52 сериаллык Япониянын Карли кызыктуу окуяларга саякат деген жакында сонун мультфильм даярдалып атат. Ошондо башкы режиссер болуп, баштан аяк ошол 52 серияны аягына чыгарам деп азыр аракет кылып, актерлор менен күндүр түндүр ошонун үстүндө иштеп атабыз. Анан жанагы мектептерге балдарга сабак берип, билгенимди үйрөттүм деп атпаймынбы? Анан ошо көркөм окуу иримине келип жүргөн балдарым бар болчу, 108 мектептечи. Ошол балдар кыздарымды чакырып, бул жактан дагы алар дагы баягы практика жүзүндө дагы деп коет го. Ошондой дагы көрүп, көркөм окууну дагы да үйрөнүп атышат. Ошол балдар менен мультфильмдерди кыргызчалап которуп атабыз. Жакшы сонун командам бар. Азыр мыкты кесиптештерим менен ошол марттын аягына чейин ошол Карли деген мультфильмди көрүүчүлөргө тартуулайбыз деп аракеттин үстүндөбүз. Буга чейин баягы бир театрда же бир мектепте эле определенный баягы бир көрүүчүлөргө платформа боло турган болсо, азыр мен үчүн жакшы платформа болду да. Баягы эфирден бардык кыргыз элибизге ошол жайылтуу максатында. Жайылтуу кыргыз тилин өнүктүрүү максатында жакшы иштер болуп атат. Муну дагы коомчулук, жогорку кеңеш дагы жакшы колдоп, ушундай нерселер болуп атат. Биз дагы кичине болсо да өз аракетибизди, салымыбызды кошолу деп
эмгектин үстүндөбүз. Чоң рахмат. Мына ошол мультфильмдер дагы кыргыз тилин өнүктүрүүгө эң чоң салым кошкон долбоорлордун бири экен. Анткени бөбөктөр мына ушул биз үйүбүздө кыргызча эле сүйлөйбүз, бирок менин балдарым орусча сүйлөп калды деген ата энелердин дагы кулагына күмүш сырга десек болот, кыргызча мультфильмдерди, кыргызча ырларды агаларга угуза баштасак, алардын дүйнө таанымы дагы да кыргызча өсө баштайт экен. Андыктан бизге бөлүнгөн дагы убактыбыздын соңуна чыгып бара жатырбыз. Мына ушул кызыктуу маекке берилип олтуруп, убакыт өтүп кеткен билбей калсак байкабай калдык окшойт. Сизге албан ийгилик каалайбыз. Ар дайым эле кыргыз элибизге жакшы бир ырларыңызды, жакшы бир кино тасмаларыңыздарды берип эле кубанып эле жүрөңүз эле. Ишиңизге ийгилик болсун, чыгармачылык кылайбыз. Кудайым буйруса, жоголбой көп жаңы хиттер чыгарып туруңуз. Кудайым буйруса, бар болуңуз эле. Алтында убактыңызды таң эрип бөлүп келгениңизге абдан кубанычтуу болот. Бүгүн да кыргыз эли көрүп кубанып калган чагы десек болот. Макс мырза кайрадан сахнага кайттыр да. Сахнадан гана эмес, экрандардан да көрөт экенбиз. Андыктан баарыңыздарга сүйүнчү десек болот. Бизде мына ушинтип алгачкы маегибиз соңуна чыгып калды. Баарыңыздарга чоң рахмат жана биз музыкалык тыныгууга аттандык.